Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбыз башталды. Сабактын максаты: сүйлөмдөн тактоошторду таба аласыңар, гербарий жөнүндө маалымат аласыңар, өз алдынча ой жүгүртүүгө машыгасыңар, кунт коюп угууга үйрөнөсүңөр. Сабактын темасы кайталоо. Карагылачы балдар, кайсы мезгилди көрүп турасыңар? Туура, күз мезгили. Күз мезгилинде жалбырактар жерге төгүлүп, шуруудай тизилишет. Бүгүнкү биздин сабакты баштоонун алдында, көнүгүүлөр иштөөнүн алдындагы текстибиз ушул жалбырактар жөнүндө. Гербарий. Гербарий бул өсүмдүктүн жана жалбырактын кургатылган абалы. Аны жазында, жайында же күзүндө өсүмдүктү же жалбыракты кагаздын ортосуна салып, оор нерсе менен үстүнөн бастыруу аркылуу жасай алабыз. Буларды көлөкө, жел жүргөн жерде да кургатууга болот. Кургатууда атайын эрежелерди колдонуу керек. Мисалы, жуулган, суу болгон өсүмдүктү гербарий жасоодо пайдаланбагыла. Ал кийин чирип же көгөрүп кетиши ыктымал. Маал-маалында кагазды ачып кургаганын байкап турган оң. Гербарийди жаныбарлардын же буюмдардын сөлөкөтүн жасоодо колдонууга болот. Көрдүңөрбү балдар? Кандай кооз нерселерди жасаса болот экен, жөнөкөй жалбырактан. Биз деле жасап көргөнбүз гербарийди. Эми азыр биринчи көнүгүүнү иштейбиз. Баарыбыз китепке карайбыз. Биринчи көнүгүүдө текстти көчүрүп жазып, тактоошторду тапкыла деген. Гербарий деген текстти дептериңерге көчүрүп жазгыла. Мен мисал келтирем. Гербарий өсүмдүктүн жана жалбырактын кургатылган абалы. Суроо беребиз: кандай абалы кургатылган? Ушинтип, калган сүйлөмдөрдү дагы талдайсыңар, тактоошторду табасыңар. Эми экинчи көнүгүүгө карайбыз. Суроолор берилген, жоопторун дептерибизге жазабыз. Биринчи, тактоош деп кандай сөз тиркүмүн айтабыз. Экинчи, тактооч кыймыл-аракетинин кандай кырдаалын билдирет. Үчүнчү, тактооштор түзүлүшүнө карай кандай топторго бөлүнөт. Төртүнчү, татаал тактоошторго мисал келтир. Бешинчи, татаал тактооч кандай жазылат. Эми үйгө тапшырма. Төртүнчү көнүгүү. Тактоошторду катыштырып, жылдын 4 мезгили, андагы адамдардын иш-аракетин баяндап жазгыла. 4 мезгил бар Ушулардан биринчиси жаз мезгилинде адамдар эмне кылышат, жай мезгилинде эмне кылышат, ал эми күз мезгили жана кыш мезгилинде эмне менен алек болушат. Ушул сүйлөмдөрдү түзүп, аларга тактоошторду катыштыргыла. Тапшырманы туура жана таза аткарууга аракет кылгыла. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Бүгүнкү сабагыбыз тактоошту кайталоо эле. Тактоошторду кайталап алдык. Саламатта калгыла.